Эгер бири-бирине ишенбесе, ал чындыгы сүйүү болбойт да. Бул жерден деген эң биринчиден ишенич керек. Сүйүү болуш үчүн эки адамда тең ишенич болуш керек. Эгер бири-бирине ишенбесе, ал чындыгы сүйүү болбойт да. Азыркы биздин балдар анда көпчүлүгү эле ишендирет да. Ишендирет. Мен сени сүйөм, сен дегенде 8,5 болом, жана башка сөздөр толтурат, сөздөрдү айтат го арнап, жанагындай сементтен дагы бир нерсе секирем депчи. Анан жыйынтыгы эле башкача болуп атпайбы? Келип, жанагындай жакшы эле ишендирген, тигил Бозбек ишендирди, Жармагүл ишенди, бирок тилекке каршы жыйынтыгы келип, жанагындай балдарыбыздын бир бала эки бала болуп калып атат. Анан ушундай учурда эркектерди көбүрөөк мындай балким илгери бир мектеп бар эле. Мындай үй бүлө жеңелер тарбиялачу да, жеңе деген институт бар болчу. Менде кайным бар, менде кайынсиңдим бар деп эле экөө жакшынакай чогултуп келип, анан тойду баштап коюшчу да. Азыр болсо эми өзүңөр менен өзүңөр эле таанышып атасыңар да. Анан кээде ата энени укпайбыз. Ошол ата эне айтканга турмушка чыгыш керекпи, же ата эне айтканды алыш керекпи? Алардын тажрыйбасы да көп да. Же силер көптү үйлесиңерби, же ата энелер көптү үйлөбү деген дагы маселе бар. Эми бул жерден ата энелер деле айтат, көп эме совет берет, мындай бол, тигиндей бол деп. Бирок эгер деген бирөөнү аябай катуу жакшы көрүп калса, ал чын сүйүү болсо, баары ошону жакшы көрөт деп ойлойм. Анан ажырашуунун себеби деп бул терс таасир беришет да, көп эле адамдарчы. Азгырык, бирин-бирин түшүнбөстүк, жана кызганыч дегендер көп эмеге алып келет да, ажырашууларга.